Бүгүн өзүбүздүн биздин демилгебизди буга чейин бир нече жолу көтөргөнбүз. Ошол таштандыны биз жашыл бир шаарчага айландыртабыз деп, ошол бүгүнкү биринчи кадамдардын бири. Мынакей 2 гектарга 850дан ашык бак даракты тиккен турабыз. Аны буюрса гектар кылып кеңейтип көбөйткөнгө аракет кылабыз. Санитардык полигонго 850 көчөт отургузулду. Бишкек санитардык полигон муниципалдык ишканасынын аймагына 850 көчөт отургузулду. Бишкек шаарынын мэриясынын жетекчилиги, 4 райондун акимдери, түзүмдүк бөлүмдөрдүн башчылары, муниципалитеттин борбордук аппаратынын кызматкерлери, Кыргызстан эл аралык университетинин, Кыргыз экономикалык университетинин, Роза Утунбаеванын фондунун, Эко Дем коомдук фонду жана Эко Советтин активисттери катышышты. Мындан тышкары борбордогу санитардык полигонду жашылдандырууга Кореев атындагы ботаникалык бактын жетекчиси жана биологдор катышты. Ошентип 2,3 гектар жерге токой тилкеси пайда болот. Бул багыттагы иштер улантылат. Натыйжада көчөттөр санитардык полигондун көпчүлүк бөлүгүндө болот. Ошондой эле тамчылатып сугаруу системасын ишке ашырат. Белгилей кетсек, буга чейин Таштанды полигонундагы өрттү өчүрүү боюнча масштабтуу иштер жүргүзүлүп, мындан ары аймакты жакшыртуу боюнча иш-чаралар уюштурулат.